Ассистент маселесине келе турган болсок, ассистент эмне болуп атат? Биринчиден мен өзүм ассистент менен байланыштуу эмнени айта алам. Онлайндагы, офлайндагы бардык курстарды жаптым, толугу менен токтоттум. Мунун бир канча себеби бар. Булардын эң башкысы толугу менен ассистентке концентрация болуп келип жатат. Анткени онлайн курста өтүш керек, офлайн курста өтүш керек. Өтүп койгон менен эле токтобойсуң, келген окуучуларга консультация бериш керек, алар менен дагы убакыт өткөрүш керек. Бул мени чындап чарчатып жатат. Ошондуктан онлайндагы, офлайндагы курстардын баарын токтоттум. Бул биринчи себеп. Экинчиси туугандар, курстарды токтотконума эң чоң себеп болгон нерселердин бирөөсү бул деген тилекке каршы мен аябай өкүнүү менен айтам. Биздин кыргыз мекендештердин белгилүү даражада Wildberries'ке чыгууга мындай мысленно даяр эмес болгондуктары болду да. Муну кантип түшүндүрөм? Мисалы, өткөндө Wildberries боюнча чоң бир форум болду. Бул форумда Бакальчук да келди, барыңыздар билесиздер. Чындыгында чоң бир форматтагы, чоң бир масштабтагы форум болду. Ушул жерде Казакстандан толтура Wildberries менен иштеген болгондо да чоң масштабта иштегендер келди. Россиядан келишти, Екатеринбургдан, Новосибирден, Москвадан иш кылып Россиянын булуң бурчунан Wildberries менен иштегендер келди. Биринчи күн алар менен тааныштык, эртеси күн пикник болду. Ушул жерде тиги Россиядан келген, Казакстандан келген Wildberries'теги продавецтер менен сүйлөшүп жатып, мен чындыгында могул чоң бир айырманы байкадым да. Кыргызстандык Wildberries'те иштеген продавецтер менен россиялык, орус продавецтердин ортосунда айырма. Достор, бул нерсени айтып жатканда мен албетте кыргызстандык менин мекендештериме бир аз күйгөндүгүм үчүн айтып жатам. Болбосо эч кандай форматта биздикилер жарабай калган, тигилер жакшы деген маанидә эмес. Муну менин видеолорумду көрүп жүргөндөр жакшы түшүнөт. Менин эч кандай бир өзүмдүн мекендештеримди, өзүмдүн кыргыздарымды жамандагандай бир ниетим жок. Просто жакшы көрүп күйгөнүм үчүн айтып жатам. Мисалы, биз кыргызстандыктар көпчүлүк учурда Wildberries'ке чыгам дегенде, осону кантип ачам, 40 000 сом экен го, ноутбук алышым керекпи, керек эмеспи, мен компьютер колдонгонду билбейм, же болбосо Excel'ден кантип могул жерден копия кылып, могул жерден копировать этип, могул жерге вставить этип деген сыяктуу аябай жөнөкөй, аябай мындай и так эле болуш керек болгон нерселердин аркасынан жүрөбүз да. Бирок ошо эле орустар менен сүйлөшө келсең, мисалы бирөө айтып атат, менде бир күндө 7000 заказ түшөт, аны кантип жетиштирем дейт. Башка бирөө менен сүйлөшсөң, мен 60 000 карточка менен иштеп жатам дейт. Башка бирөө менен сүйлөшсөң, менин жылдык 200 миллион оборотум бар. Бул оборот хорошо, 200 миллион бойдон эле калсын, бирок кантип маржаны көбөйтөм дейт. Вообще эле Даниэль деген бир бала менен таанышып калдык. Бул баланын жылдык обороту 3 миллиард рубль. Бул айтып атат, менде проблема кантип ушул оборотторду туура диверсификациялоо. Тагыраак айтканда, 3 миллиардтын бардыгын бир компания менен кыла турган болсо, тилекке каршы биздин региондо бул Россия, Кыргызстан, Казакстан баары бир немебиз, бир системабыз. Биздин региондо мынчалык чоң обороттор менен кылганда налоговый жактан проблема болот, иш кылып өзүнө жараша толгон токой проблемалар болот. Бул жигит ушуларды кантип туура компанияларга бөлүштүрүүнүн үстүнө ойлонуп жатат. Биздикилер тилекке каршы, албетте бар эмес, Кыргызстандан эле жакшы иштеп жаткандар бар, бирок мен курста окутуп жаткан учурда байкаганым, жанакы айтып өткөндөй маселелер да. Мындай бир товар менен эле чыгып, бул товар болбой калса, анан аябай менин товарым болбой калды деп чачын жулмалагандар, же болбосо элементарно штрих-кодду дагы туура кыла албагандар. И ушундай толтура операционный Wildberries'ке чыгып жаткан адамдын и так эле билиш керек болгон азы деп коет го, и так эле билиш керек болгон нерселерди биз аябай чоң бир проблема катары карап, ошолордун үстүнөн иштеп отуруп, анан жыйынтыгында биздин Wildberries'ке чыгып жаткандыгыбыз аябай неме болуп калат экен да, мындай аябай примитивный болуп калат экен. Ошондуктан деле мен бул нерселерге убактымды коротуп отура бергенден көрө, лучше көбүрөөк масштабта эле жерге пайдалуу боло турган болсом, анда форматты дагы бир аз өзгөртүшүм керек деген чечимге келдим. Өзгөчө мына бүгүн туугандар азыр таң атты, саат канча? 10:22. Адаттагысынан эле биз таң атканча уктаган жокпуз, программанын үстүнөн дагы эле иштеп жатабыз. Бул мен үчүн бир аз нормальный нерсе болуп калды. Албетте муну мактанып, кыйратып атам, иштеп атам деген мааниде эмес. Просто бул мен үчүн нормальный нерсе болуп калды.
Анан ушинтип чарчап иштеп туруп еще окуучуларды алып алсам бул мага аябай нагрузка келип калат экен. Ошондуктан көбүрөөк адамга пайдалуу болуш үчүн мен лучше эртең берсе күн өзүмдүн Wildberries менен билген маалыматтарымдын бардыгын детально жакшылап видеолорго тартып, кыска нуска видеолорго тартып, аны керек болсо YouTube каналыма, керек болсо ассистенттин видео обучение деген жерине жүктөйм. Ошол жактан каалагандар көрүп үйрөнө берет. А мен деген мынтип тет-а-тет жүзмө-жүз окуучулар менен офлайн онлайн кыйналып отурбайын деген чечимге келдим. Бул биринчиси туугандар.